прекрасная игра. Молодцы, киргизские ребята. Жалпы көчмөн эл ишо бирликте болсун. Eli aman bolsun. Şu gülde ösüp, önü ösüp boy memleketlerden katarıga koşulsun. Göçmenlerge selam. Өзү-өзүлө жулашпай, узбек, кыргызлы жулашпай, таджиклы жулашпай, башка орыслы, украинда жулашпай барат. Көчмөндөрдүн оюндарына келип турса. Göçmenlerge жалындуу салам. Ушул биздин улуттук оюндар аркылуу бири-бирибиздин маданиятыбызды, тарыхыбызды, эл жерибизди көрүп, анан кийин баягы бири-бирибизге баа бере турган эң бир жакшы учур болуп атат дейм да. Göçmenlerge iyilik. Биринчи жолу бизде өтүп жаткан көчмөндөр оюндары дүйнөнү дүңгүрөтүүдө. Ылдамдык жактан алдыда жүргөн BBC, радио, ТВ жана сайттардан көчмөндөрдүн оюндарына көпчүлүктүн көңүлүн бурса ТР Таваз, Казинформ. Азербайжандан келген журналисттер Азияга таратууда. Ал эми Мир ТВ, Вести каналдары болсо жергиликтүү каналдардан калышпай түз эфирде чагылдырууда. Көчмөндөр оюндары океандын ары жагына да жетти. Алыска Американын NBC деп аталган улуттук каналы Кыргыздан өткөрүп аткан көчмөндөр оюндарына өзгөчө көңүл бурду. Дагы бир америкалык белгилүү басылма Wall Street Journal көчмөндөр оюндарын өзгөчө даңазалоодо. Алыска Америкадагы эң белгилүү басылмалардын катарында турган бул журналдын сайтында көчмөндөр оюндары күндүн сүрөтүнө айланды. Көчмөн күлүксүз, алыс жолдо атсыз болгон эмес. Улуттук оюндарда да уландарды тулпарсыз элестетүү кыйын. Улак тартыш, көкбөрүүдө көпчүлүк жеңишти алып келген күлүктөр так ушул жерде тапталууда. Тулпарларды таптоонун күлүктөрдү күчүнө келтирүүнүн өз ыкмалары бар. Бирок аларды ат үстүндөгү мырзалар ар кимге эле айта беришпейт. Эң негизгиси ар бир атка өзгөчө мамиле керек экендигин башка машыктыруучу айтат. Бул ат жок улакчы деген улакчы менен ат экөө тең келишсе, мындай айкалышса, ошондо оюн жүрөт, ошондо жеңиштер болот, ошондо ийгиликтер болот да. Ат салышта алдыга чыгуу же артта калууда тулпардын туягынан. Ошол себептүү ар бир көкбөрүүгө түшкөн балбан күлүгүн күчүнө келтирип, анын акыбалын аныктап туруу керек.
жерден келип так ушул ат майданында анык күлүктүгүн көрсөтөт. Албетте ат үстүндөгү мырзалардын аны башкаруу ыкмасы да мыкты болуусу керек. Ат майданындагы көкбөрү көчмөндөр оюндарынын эң кызыктуусу болууда. Мында келген өзгө өлкөнүн тайпаларынын арасынан азыркы учурда кыргыздын алдына чыга турганы боло элек. Ödekep kalız. Taygıdan kaldı da ulakta talık ettirip taşmak koydu.